Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Миражга Исра Миражь маселеси болуп атат. Бардык пайгамбарларга 2 рекат намаз окулганда Уруж Миражь деген асманга көтөрүлүүсү. Биринчи асман ачылды, такылдат. Ким? Мен Жабраил. Жаныңдагы ким? Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Мухаммад пайгамбар болуп жөнөтүлдү. Адам атабыздын кабары бар Мухаммад алейхиссалам келиши жөнүндө. Ооба, Мухаммаддын заманы келди, пайгамбар болду. Кош келдиң жана сен. Мени сүйүктүү урпагым Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Экинчи асман, үчүнчү асман, ошентип 7-чи асманга көтөрүлгөндөн кийин Сидратул Мунтаха. Сидратул Мунтаха бул тагдырлар жазылган дарак. Сидратул Мунтаханын жанына келген кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оңго солго караса, бирге сапардаш болгон жанындагы жолдошу жок. Аятуркул халилу халила. Досту ушул жерге таштап кетеби? Жабраил, кайдасың деди. Жабраил алейхиссалам, я Мухаммад, ар бир адамга татыктуу орун бар. Эгер мен бул жерден мен бир кадам алдын жүрсөм, мен күйүп жок болуп кетем Аллахтын нуруна, жамалына. Эгер сен алдын жүрсөң, сен сый урбат көрөсүң. Бул границадан, бул чектен алдыңа өтүү сенен башкага татыктуу эмес. Сенден башкага эч мүмкүн эмес. Я Мухаммад, исма ватталя. Уккун жана көңүл бур. Аллах менен саламдаш деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал жерден Сидратул Мунтахадан бир кадам койгондон аттахияту лиллахи вассалават ваттайибат. Аттахият салам болсун. Ким үчүн? Лиллах, аттахият лиллах. Менин саламым Аллах үчүн. Вассалават, дуаларым, ваттайибат, жакшы арноолорум бар Аллах үчүн болсун деди. Аллах Таала пайгамбар алейхиссаламдын саламын алег алып, ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. Пайгамбар, сага да салам болсун. Аллахтын берекеси, рахматы сага болсун деди. Пайгамбар алейхиссалам эгоист эмес, жеке өзүн ойлогон зат эмес. Пайгамбар ассаламу алейна. Салам, Аллахым, сенин тынчтыгың бизге болсун. Ва аля ибадиллахи салихин. Сенин салих бенделериңе болсун деди. Аллах менен пайгамбардын саламдашын окуп турган Жабраил алейхиссалам ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах калимаи шахаданы келтирди. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах табарак ва таала пайгамбарыбыз алейхиссаламга 50 убакыт намаз фарз кылды. 50 убакыт намаз фарз кылгандан кийин ассаму аттаа, угамын жана баш ийемин деп милдетти алды. Намаз гана 7-чи асманда фарз болду. Орозо, зекет, хач бар жерде фарз болгон. Аллах Таала буйрукта, Алладан болгон буйрукты алып кайтканда 6-чы асманда Муса алейхиссалам, Мухаммад, Аллах Таала эмне белек берди? Эмне белек менен кайтып жатасың өзүңө, үммөтүңө деди. 50 убакыт намаз фарз кылды деди. Мен бенде менен иштегенмин. Адам баласы менен иштеп көргөнмүн, пайгамбарлык милдетти аткарганмын. Үммөтүң кудурети жетпейт, Аллах Тааладан жеңилдик сура деди. Пайгамбар саллаллаху Аллах Тааладан бир жеңилдик сура 5ти алды, кайра сурады 5ти алды. Ахыр 5 убакыт калганда канча болду? 5 убакыт. Кайра Алладан жеңилдик сура. Үммөтүң 5 убакыт намазды окуй албайт. Оорлук кылат буларга деди. Пайгамбар алейхиссалам уялам деди. Аллах Таала менин сөзүм эч качан өзгөрбөйт. Бул санында 5, соонда 50 деди. 5 убакыт намазды окуганга биринчи фарз кылган 50 убакыт намазды соону берем деди. Бул намаз ас-салат ми'ражул му'мин. Сиз денеңиз менен 7 апрель мешітте турган менен имандуудун ми'раж асманга көтөрүлүүсү бул намаз. Рухуңуз менен көтөрүлөсүз. Намаз акылыңыз менен көтөрүлөсүз. Пайгамбар чыккан ми'ражга сиз качан чыгат экенсиз? Намазда турган кезде. Пайгамбар алып келген эң чоң бул белек үммөтүнө, урматтуу мусулман бир тууган. Бенде менен Аллахтын арасында байлан, ас-салат, намаз байланышу. Жараткан Аллах Таала угуучу бенделерин сын уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. Намазыбызга бекем болор. Ас-салату имад-дин, фаман акама факад акама-дин, ва ман тарака факад хадама-дин. Намаз диндин түркүгү. Ким намаз окуса динин тургузуптур, ким намазды окубаса ал динин талкалаптыр. Түркүксүз турбаган сыяктуу намазсыз диниң турбайт, урматтуу мусулман бир тууган. Аллах Таала менен бойлогон байланышың бекем болсун. Сөзүмдүн башында айттым, өзүңдүн жүрөгүңдөгү иманыңды 3 жерде издеп көр. Намазда, дуада, зикир болгон жерде жана Куран окулган жерде. Ошонун лаззат аласыңбы? Же кулагыңа кулактык салып алып музыканы укканда жыргайсыңбы?